Өткөндө бул жерде туруп бир депутатыбыз айтты. Мамлекет башчысын сыйлоодогу маданият, динде ушундай айтылган деп. Мен эми дин алым эмесмин, диний билимим дагы жок. Бирок маалыматтарды карап көрдүм, ошондой нерсе бар экен. Чындап эле мамлекет башчысын сыйлаш керек экен. Мамлекет башчысы мындай турсун, бирөө сага башчы болсо, колу буту кесилген кул болсо дагы айтканын аткар, ошондой береке бар деген бир ушундай постулаттар бар экен. Биз чындыгында ар бир президентке шылдың аттарды койгонбуз. Акаевка эмне деп койдук эле, Бакиевке эмне деп койдук эле, Атамбаевка, Отунбаевага, Сооронбай Жээнбековго эмне деген аттарды койдук эле. Бул адеп эмес, мен билбейм. Бирок бир адам нарында жүргөн экен, аты 60 экен, келиндери 60 дебейт экен, 230 деп тергейт экен. Кыргыз улууну атын атабайт эле. Дүйнөлүк протоколдо да ушундай, мистер президент, мистер министр дейт. Биз болсо атасынын, анан өзүнүн бешигин терметип койгонсуп, атын отчествосын айтып атабыз. Бул керек болсо орус маданияты эмес, бул советтик маданият. Башка дүйнөдө мындай нерсе жок. Акырын өзүбүздүн маданиятка келели. Бирок бир деген айтып коеюн. Сыйлоо менен кошоматтын айырмасы бар. Боштук менен жумшактыктын айырмасы бар. Катуулук менен бекемдиктин айырмасы бар. Сараңдык менен сарамжалдуулуктун айырмасы бар. Ысырапчылык менен берешендиктин айырмасы бар. Эгерде бир акыйкатсыз же туура эмес багытта кетип атса, ошону бетин айтып койбосоң, жумшак жол мененби, маданияттуу жол мененби, анда сен тилсиз шайтансың деген да жери бар экен. Азыр абдан татаал чечимдер алдыбызда турат. Кемпировод боюнча чечим келди. Кечээ мен ошон үчүн добуш берүүгө катышкан жокмун. Бул мени маданияттуу түрдө протест билдиргеним болчу. Бирок бир сөз бар экен, эгерде акыретте бирөөгө соогуңду бергиң келсе, анын күнөөсүн алгың келсе, жаманда, жалган жала ажап деп, Кудайга шүгүр 2 күндөн бери мени катышыптыр, кворум кылып бериптир деп жалган жала жаап атат. Ошолордун бардыгына чоң рахмат. Эгерде ким ошолордун арасынан баштап берген болсо, мага келиңиздер, 10 000 сом белегим даяр. Рахмат сиздерге. Ошол жалган жалаңыздар үчүн. Анан дагы бирдекен айтайын. Мен президенттен чындап суранам. Мамлекет башчыбыз адашпасын деп дайыма тилек кылам. Ал адашса бардыгыбыз адашабыз. Кемпировод боюнча акта дебейм, көкта дебейм, туурада дебейм, туура эмес дебейм. Бирок бир сураныч. Кичине жок дегенде 3-4 жылга мораторий кылбайлыбы? Анткени бул чечимди кабыл ала турган бизбиз, эртеге тарыкта кала турган бизбиз. Барып көзүм менен көрүп келмей сайын, документтердин бардыгын менен таанышып чыкмай сайын, ошонун чындык менен канчалык дал келет, ошону сверка кылмай сайын, берекелерим, чын-чынына келгенде чечим кабыл алыш абдан оор экен. Ошол үчүн ушунча адамдардын жүрөктөрү ооруп атат. Түшүнүп атабы, түшүнбөй атабы, балким алардын позициясы туура эмес, бирок канча адамдардын назарынан калып туруп, ушул чечимди кабыл албай эле коелучу. Мен суранат элем, мамлекет башчысынан маданияттуу суранып атам. Биз шайладык эле, биз колдодук эле, дагы да колдой эле саятыңызды. Урматтуу биздин мамлекет башчыбыз, атыңызды айткан жокмун, көрдүңүз. Ушул өтүнүчүмдү эки кылбай бир карап көрсөңүз.